Тайлакбай Темиралиев атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими Патаева Клара. Саламатсыңарбы мени сүйүктүү боорукер окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар дайыма күн нурундай жаркырап турсун. Анда бүгүнкү сабакты жылмаюудан баштайбыз. Азыркы тапта силер үйгүдө болгондугуңарга байланыштуу бир туугандарыңарга жылмаюу менен биргеликте төмөндөгү ырды мени менен чогуу айткыла. Күн асманда жалпыга нурун чачат ал мына, жакшы маанай биз дагы тартуулайлы жалпыга. Бүгүнкү кырдаалды багынтып, тазалыкты сактайлы. Билим алып баарыбыз кетек окуп баштайлы. Азыр мекен таануу сабагы. Андыктан баарыңар китебиңерди, дептериңерди алып, мага жакыныраак келип, сабакка конт коюп, мени угуп тургула. Биз бүгүн силер менен биргеликте жаныбарлар адамга эмне берет деген темада сабак өтөбүз. Силер бүгүн бул тема жөнүндө мал чарбачылыгы кыргыз элинин негизги кесиби экендигин билесиңер. 4 түлүк малдын кайсыл өрөөндөрдө багылаарын билүү менен алардын адам үчүн пайдалуулугун түшүнөсүңөр. Үй жаныбарлары адамдардын камкордугу менен гана жашап көбөйөрүн билесиңер. Мал чарбачылыгы адамдардын тамак ашка жана кийимге болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн үй жаныбарларын өстүрүү болуп эсептелет. Үй жаныбарларынын ичинде жырткычтар, канаттуулар, балыктар жана курт-кумурскалар да бар. Байыркы адамдар жаныбарларга аңчылык кылып, өздөрүнө тамак аш жана кийим-кече даярдашкан. Адамдардын дайыма тамак ашы, кийими болуш үчүн жапайы жаныбарларды колго үйрөтө башташкан. Жаныбарлардын териси менен жүнү чийки заттарга кирет. Териден жана жүндөн кийим-кече, бут кийим жасалат. Кой чарбачылыгы Кыргызстандын мал чарбачылыгындагы негизги багыт. Кой майда жандык. Уяң жөндө тукумундагы койлор абдан баалуу. Алардын жүнүнөн мыкты кездемелер токулат. Уяң жөндө койлор негизинен республикабыздын бардык аймагында өстүрүлөт. Мындан сырткары койдон сүт, эт, жүн, отун жана башка нерселер алынат. Республикабыздын бардык өрөөндөрүндө бодо мал өстүрүлөт. Алар уйлар жана букалар. Алардан сүт жана эт алынат. Топоз абдан баалуу жаныбар. Алар жүн, эт, тери жана сүт берет. Сүтү буйдукунан 2 эсе майлуу болот. Көчмөн кыргыздардын алмаштыргыч жардамчысы жана ишенимдүү жолдошу ат болгон. Азыркы мезгилде көп иштерге атты алмаштырды. Бээни сүтүнөн жасалуучу кымыздын дарылык касиети чоң. Азыркы мезгилде республиканын курорт зоналарында кымыз менен баарлоо жайлары ачылууда. Малчылардын эмгеги абдан оор, бирок керектүү. Жайында күзүндө чөп чаап, малга тоюк даярдашат. Көк чөп, жүгөрүнүн сөңгүктөрүн туурап, атайын казылган аңдарга салып ширелүү тоюк килосу ачытышат. Малдар аларды абдан жакшы жейт. Канаттууларды, тоокторду, коёндорду жана балык өстүрүүчүлүк булар да мал чарбачылыгына кирет. Канаттуулар фабрикасы адатта чоң шаарларга жакын курулуп, шаардын калкын жыл малы, жумуртка жана канаттуулардын эти менен камсыздап турат. Балык өстүрүүчү атайын чарбалар болот. Андай чарбалар ысык көл өрөөнүндө бар. Ири шаарларга жакын жерлерде балыкты көлмөлөрдө өстүрүшөт. Адам курт-кумурскалардын айрым пайдалуу жактарын колдонот. Тыт жибек көпөлөгүнүн курту жибек жебин берет. Анда шайы кездеме токулат. Жибек көпөлөгүнүн курту Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө өстүрүлөт. Бал арыларын балчылар багат. Алар бардык жерде өстүрүлөт. Арылар бал, мом, прополис жана ары уусун берет. Андан пайдалуу, баалуу дарылар жасалат. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Анда сабакты бошотуу үчүн мен силерге бир нече суроо берейин. Силер жооп бергенге аракет кылгыла.
Мал багуу үчүн даярдалуучу тоюттардан эмнелерди билесиңер? Кана жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар. Тоюттарга арпа, жүгөрү, беди, саман, силос жана чөптөр кирет экен. Андан кийинки суроого көңүл бургула. Сүттөн эмнелер жасалат? Кана балдар ойлонобуз. Туура айтасыңар. Сүттөн сүзмө, каймак, чурап, буштак, курут, айран жана башка тамак аштар жасалат экен. Анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо үчүн өсүмдүк өстүрүүчүлүк менен мал чарбачылыгы өз ара кандайча байланышкан? Үй жаныбарларын өстүрүү менен байланышкан кандай кесиптерди билесиңер? Силердин аймакта мал чарбачылыгынын кайсы тармактары өнүккөн? Ушул суроолорго ооз эки жооп бергенге аракет кылгыла. Үйгө тапшырма, ата-энелердин жардамы менен үй жаныбарларын багуунун жолдору жана эрежелери жөнүндө аңгеме жазгыла. Андан сырткары бул жерде бир нече сүрөт берилген. Ушул сүрөттөрдүн негизинде макалдарды табасыңар. Биринчи сөздө ат деген сөздөн башталат. Андан кийинкисинде ит деген сөздөн башталган макал бар. Ушул сөздөрдүн жардамы менен макал каптарды таап жазып мага жөнөткүлө. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда мен абдан кубанычтамын. Кайтарым байланышта жолукканча аман тургула.